Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы, мээрими жааган болсун. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө Аллахтын бейкуттугу, ынтымагы, ырыскысы жааган болсун. Кайсыл эле үй бүлө болбосун, байбы, кедейби, Аллахтын тынчтыгы болсун. Эгерде Аллах тынчтык бербей турган болсо, бул дүйнөдө жашап эмне керек? Жашоого болгон кызыгуу жоголот. Жашоого болгон умтулуу жоголот. Ошондуктан баарыңыздарга Аллахтын саламын тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүн дагы сиздер менен жүз көрүшүп олтурганыма аябай кубанычтамын. Адаттагыдай эле сиздер менен бүгүн үй бүлө темасында сөз козгойбуз. Билесиздерби, үй бүлө бүт баарына керек. Сизге да керек, мага да керек, үйдө олтурган апага да керек, эшикте жүргөн балага да керек. Эл башкарган кожоюнга да керек. Бүт баарына бул үй бүлө керектүү нерсе. Үй бүлө туурасында бир сөз укса, бүт баары ушул экранга жакындайт, же болбосо ким сүйлөп атса ошонун оозун карайт. Эмне үчүн? Анткени бүт баары бактылуу жашагысы келет. Ас-саада, бактылуулук, бакыт. Бул кандай сонун нерсе? Эгерде үйүңдө тынчтык, бакыт болбосо, үй бүлө куруп эмне? Ошондуктан мына ушул үй бүлө темасы бүт баарына керектүү. Мурунку темабызда биз бактылуулук туурасында сөз кылганбыз. Эми ошонун тескериси ажырашуу боюнча дагы бир сөз кылабыз. Кайсыл бир китептерден окугаңыз же кайсыл бир кыйын кишилерден сурабаңыз, ажырашуу эмнеден улам болот десеңиз, бүт баары айтышы мүмкүн. Бул күмөн саноо ажырашууга алып барат деп. Албетте. Күмөн саноо бул ажырашууга алып баруучу жолдордун бешөөсү болсо, ошонун бирөөсү. Демек, бүгүнкү биздин темабыз күмөн саноо боюнча болмокчу. Эгер акылыңызга таяна турган болсоңуз, бардык эле нерсеге күмөн санасаңыз, бул акыл туруштук берет. Мындайча айтканда, уруксат берет да. Сиздин акылыңыз менен эч нерсе чечилбейт. Сиз ага дагы күмөн кылышыңыз мүмкүн, буга дагы күмөн кылышыңыз мүмкүн. Эгерде ишеним болбосо. Эми туугандар, бул туурасында көптөгөн бизде далилдер бар, көптөгөн окуялар бар. Мына ошолордун баарын айтып өтпөйбүз. Буга убактыбыз дагы жетпейт, же сиздердин да убактыңыздарды албайын. Бир машхур, белгилүү болгон бир окуяны айтып берем. Мына ушул окуянын артынан сиз өзүңүз жыйынтык чыгарасыз. Күмөн саноо бул шайтандан экенин. Анда эмесе окуяга көңүл буралы. Бул окуя Усман бин Аффан халифалык доорунда болот. Ошол доордо эки жаш түгөй үйлөнөт, баш кошот. Арадан аз эле убакыт өтөт. Тагыраагы 6 ай убакыт өтпөй, жанагы аял төрөп коет. Анан баягы жигиттин ушунчалык намыстанып кетип, же болбосо ушунчалык күмөн санап, жанагы аялын жемелей баштайт. Мындайча айтканда, ага күмөн толук кетет. Өзүңүз да ойлосоңуз, 6 айда аялыңыз төрөсө, сиздин дагы күмөнүңүз кетиши мүмкүн да. Бул сой эмес. Мага чейин дагы, наузу билля, Кудай сактасын, бирөө менен болгон деп. Улуу сөздө уят жок. Бардык эле эркек мына ошондой ойго келсе керек. Жанагы жигит аялын ээрчитип халифке жөнөйт. Жолдо баргыча экөө талашып, тартышып, урушуп барышат. Экөө ажырашып, тагыраагы жанагы жигит өзүнүн оюнда бул менин балам эмес, бул мага чейин бирөө менен зына кылган. Эгерде халиф өкүм чыгара турган болсо, бул аялымды ташбаран калабыз. Мына ушундай ойдо кетип атат. Аял болсо, бул мен буга чейин, буга тегинге чейин мен эч ким менен болгон эмесмин. Буга кантип далилдейм деп ошол ойдо кетип атат. Анан халифтин эшик алдына келгенде, сырттан Али радиаллаху анхуну көрүп калышат. Али радиаллаху анху, бул жака эмнеге келдиңер деп сурайт. Жанагы жигит абалды түшүндүрөт.
Қараңыз, мен үйленгөнүмө 6 ай уақыт болды. 6 ай уақыт болып, менің аялым төрөп қойды. Ошол үчүн мен аялымды бұл халифке алып келдім. Егерде халиф қандай өкім чыгара турган болсо, мен ага даярмын. Егер өлім жазасына тарта турган болсо, мен ага дагы даярмын. Тагыраагы мен аялымды бұл дүйнөдө мен жазалашым керек. Акыретке калтырбашым керек деген сөздөрдү айтат. Али радиаллаху анху таң калат. А бул өзүңдүн балаң го. А эмне үчүн аны жазалатасың, анын апасын? Эсе жана жигит айтат, ай, карасаңыз, ойлонсоңуз, аял киши негизи 9 айда төрөш керек эле. Бул биздин акылыбыз мына ушундай, 9 айда төрөш керек эле. А менин аялым 6 айда төрөдү. Түшүнүп атасызбы? Деген сыяктуу мына ушундай таризде айтат. Андай боло турган болсо, бул түшүнбөйт тура. Мен буга далил келтирейин деп Али радиаллаху анху ойлонот дагы. Билесиңби тууганым? Аллах Таала Куранда мындай деп айтат. Аялдын баланы көтөрүүсү жана ажыроосу 30 ай. Мына ушинтип Аллах Таала айтат. Дагы бир аятында эне баланы толук 2 жыл эмизет деп айткан. 2 жылда ала турган болсок 24 ай болот. А жогорудагы аятта аялдын баланы боюнда көтөргөнү анын эмизгени менен биригип толук 30 ай болот. Мына ушинтип Аллах Таала айтып атат. Демек 24 ай эмизсе, ар жагында боюнда көтөргөнүнө 6 ай эле калды. Бул кээде бала 6 айлык деле төрөлөт деген сөз. Муну биз аятка таянып айтып атабыз. Демек бала 6 айлык деле төрөлүшү толук ыктымал. Муну ушинтип ага Али радиаллаху анху далилдеп берет. Жанагы жигит ошол жерде нес болуп туруп калды. Тиги ажырашканга чейин барам деди. Аны жазалоого өкүм чыгартам деди. Мына ушунча көп сөздөрдү айтып алды. Тиги аялынан эми уялып калды. Менин ак никемден куралган баламды, ошол баламдын апасын өлтүргөнгө мен келиптирмин. Мен ахмак мына ушундай кылыптырмын деп ошол жерден кайра аялын жетелеп үйүнө кайтат. Бул жерде эгерде күмөн, көрдүңүзбү? Кичинекей эле бир күмөн толук бир үй бүлөнү бузуп жок кылууга мажбур кылган. А бирок ортодо илим, тактык, акыйкат чыгып, ошол жерде экөө бир бүтүн болуп кайра үй бүлө деген макамды кармап алышты. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн дагы сиздерде аялыңызга болгон, күйөөңүзгө болгон күмөн болушу толук ыктымал. Анткени биз инсанбыз. Кичине бирөөгө күлүп кое турган болсо, демек бул соо эмес. Же болбосо бирөө менен көбүрөөк сүйлөшүп кое турган болсо, демек бул соо эмес. Тиги ал жакта жүрсө, демек бул соо эмес. Же бир атты көбүрөөк айтса, демек бул соо эмес. Мындай күмөндөрдөн алыс бололу туугандар. Күмөн эч качан бир бактылуулукка же болбосо бир жеңишке алып барбайт. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө күмөн боло турган болсо, анда сиздин амалыңыз дагы кабыл болбойт. Бул күмөн менен сиз эч жака толук түрдө өзүңүздү батыра албайсыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, көрдүңүздөр, бул күмөн адамды жок кылат. Эч качан жакшылыкка алып барбайт. Күмөн эле санадыңызбы? Демек, сиздин жүрөгүңүздө проблема бар. Мына ошого жакшылап караңыз. Эч качан күйөөңүзгө да, аялыңызга да күмөн саноодон алыс болуңуз. Күмөн кайсыл жерде болбосун, сизди артка гана тартышы толук ыктымал. Артка гана тартат. Күмөндөн алыс болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.